бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Баткенден салам, кезекте ачык микрофон программасы, студияда сиздер менен мен Улук Памирова. Жана биз бүгүн учурда ар бир эле ата-эне негизи баламды кандайча тарбияласам, балам келечекте мен уят кылбай турган элдин уулу болсо экен, же болбосо элдин кызы болсо экен деген тилек болот эмеспи? Негизи кээде ушул сурооду кандайча баланы тарбияласам болот? Мен негизи эле туура тарбиялап атамбы? Ушундай суроолорду интернет барактарына дагы жазып, издеген учурларыңыз да болсо керек. Анда бүгүн бизге жакыныраак болуңуз, радионун үнүн жогорулатыңыз жана Салам медианын YouTube каналын көрүп, дал ушул суроолорго жоопторду биздин коноктордон чогуу алабыз. Бүгүн биздин студиябызда конокто педагогика илимдеринин доктору, Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейинин директору Кыялбек Ахматов мырза. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Ошондой эле педагогика илимдеринин кандидаты жана Кыргызстандагы Китепкейжи басмасынын жетекчиси Кимсанов Куштарбек мырза конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Негизи эле алгач айтып берсеңиздер, азыр сиздер Сүлүктүүдөн сапар тартып келатат экенсиздер. Мына Кыялбек мырза айтып берсеңиз, Сүлүктүүгө кандай максатла бардыңыздар эле? Жана биз эфирден сырт сүйлөшүп атырып, биз бүгүн заманбап тарбия тууралуу сүйлөшөбүз деп атабыз да. Негизи эле тарбия ал заманбап болобу? Азыркы учурда тарбия өзгөрдү, башкача тарбиялаш керекпи? Чоң рахмат, саламатсыздар урматтуу угармандар. Биз Сүлүктүү шаарына, атайын Ош шаарынан мугалимдердин билимин жогорулатуу курсу боюнча бардык. Ошол эле мезгилде райондук шаардык билим берүү башкармалыгынын сунушу менен ата-энелерге атайын семинар, окуучуларга атайын семинар өтүү боюнча макулдашканбыз. Бүгүн бир топ ата-энелер жыйналыптыр. Мына ошолорго, анан окуучуларга семинар өтүп кайттык. Ал эми мугалимдер дагы 3 күн бою ал жерде билимин өркүндөтүшөт. Ал үчүн атайын тренерлер ошол жерде сабак өтүп жатышат. Анан бул тарбия жааты, бул тарбия маселеси эч качан эскирбеген маселе. Кайсы кылым болбосун тарбия актуалдуулугун жоготпойт. Мисалы заманбап деп айтсак болот. Эми бул замандын өзгөрүшүнө азыр санарип кылымы дагы башка бир заманбап өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Ушуга жараша балдардын тарбиясында болуп жаткан бир өзгөрүүлөрдү байкасак болот да. Ал эми башка учурда бул тарбияны эскирди же жаңы тарбия деп айтканга болбойт. Бул дайыма актуалдуу боюнча калат. Ар дайым ата-эне түйшөлөт, кайсыл мезгил болбосун баланын тарбиясы үчүн. Рахмат. Негизи эле азыркы учурда мектепте мугалим болуп иштеш бул эң оор кесиптердин бири болсо керек. Көпчүлүк эле ушундай сүйлөшүп калганда чыныгы мугалимдер гана мектепте калды деген дагы кептер айтылбайт да. Мына сиздер экөөңүздөр тең педагог экенсиздер. Ушул Куштарбек мырза айтсаңыз да, канча жылдан бери иштейсиз педагогика тармагында? Негизи эле сизге эмнеси менен жагат? Чын эле азыркы учурда педагог болуп иштөө кыйынбы? Негизи педагог болуп иштөө татаалдыгы татаал, бирок ошол эле кезде абдан кызыктуу. Анткени бул кесип түбөлүктүү кесип, пайгамбарлык кесип деп урматталган улуу кесиптердин бири. Экинчи маселе, мына ошол улуу кесипке ким канчалык деңгээлде ылайыктуу жана айлана чөйрө ал ылайыктуулукка жараша кандай мамиле көрсөтүүдө деген экинчи тараптагы пикир келип чыгат. Мындан алып караганда кесип канчалык татаал болбосун, анын кызыктуулугу жана анын мөмөсү, натыйжасы элди алдыга шыктандырып турат. Бул алкакта алып караганда мугалимдер албетте заман талабына жараша жаңыланып турууга милдеттүү. Эгерде мугалим жаңылана албаса, мурунку ойдон калса, анда тарбиялоо процессин жакшы нукка буруп кете албайт, билим сапатын заман талабына шайкеш алдыга жылдыра албайт. Андай болсо, демек ал тараптагы билимди көп, билген аз дегендей оюнча абалкы боюнча кала берет. Бул деген коомдун өкүнүчү болуп саналат. Ошондуктан мугалимдер бүгүн башкача ой менен, башкача көз караш менен, жаңыча кадамдар менен алдыга карай аттаныш керек деп ойлойм. Демек азыркы учурда мугалимдер тынымсыз күн сайын окуп туруш керек. Дайыма изденүү үстүндө болууга тийиш. Изденүү гана мезгилдин күрөө тамырын кармаганга жардам берет. Аны туура
тандай билүү, аны туура пайдалана билүү мугалимдин өзүнө гана эмес, жалпы коомчулукка жарыгын, нурун чачат. Рахмат. Кыялбек мырза, айтсаңыз, учурда интернет булактарында деги эле ушундай мектепте мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы кандайдыр бир келишпестиктер чагылдырат да. Мисалы, мугалим азыр окуучуларды катуу айта албайм, мен ага бир нерсени мындай жазалай албайм депчи. А эгерде кокус бир нерсени катуураак сурап койсо, аны тез эле телефонго тартып же болбосо ушундай учурлар кездешип атат да. Буга көз карашыңыз кандай? Бул жерде мугалим мамиле кыла албаса окуучулардын укугун да коргош керек деген маселеде көп кесиптештерим түйшө эле баштады. Ага тотуй баланы урбаш керек, акысы жок, башка дейт, бирок мугалим деле баягы жазалоонун деле айрым ыкмалары бар да, кичине баланы сестентүү максатында. Мына ушул багытта дагы баягы ата-энелердин көп нааразычылыгы болот да. Анан мен айтар элем, эми баланы баягы жазалап эле эмес, дайыма мугалим ушул бала менен тил табыша билүү. Бул мамилелешүү да. Мамады Байымбетов деген эл мугалиминин айтканы бар. Мугалимдик кесип бул мамилелешүүнүн, тазалыктын, өмүр бою сооп жыйноонун, бала астында күн сайын сыноодо туруунун кесиби дейт да. Алардын ичинен мен мамилелешүүнүн кесиби дегенге өзгөчө басым жасайм. Анткени мугалим бала менен мамиле түзө албаса, мамилелешүү деген эмне? Бул мамилелешүү деген психология. Мугалим баланын психологиясын таанып, аны өздөштүрүп, ички дүйнөсүн аңтарып кирип, анан ошого жараша мамиле жасабаса, ал бала менен тил табыша албайт. Дайыма ал конфликт орун ала берет да. Жана айтпадыңызбы, мугалимдер окуп туруш керек да деп. Албетте, улуу педагогдордун айтканы бар, мугалим окуп турбаса, ал мугалимдиктен калат деген. Ошон үчүн баягы замандын өзгөрүшү менен мугалим дагы улам көрөнгөсүн байытып туруш керек да. Дүйнөлүк классикалык педагогикалык эмгектер менен, китептер менен, психологдордун китептери менен, ошол азыр онлайнда, YouTube'да, башка да толтура материалдар бар да. Азыр түз эфирге чыгып психологдор көп баягы эмелерди жасап атышат. Демек, мугалим дайыма заманга жараша мына ошолор менен өзүнүн көрөнгөсүн толтуруш керек да, баланы тарбиялаш үчүн. Рахмат, жакшы. Кыялбек, айтсаңыз, негизи баягы илгери биздин чоң энелерибиз айтчу эле, апасы болушчактын баласы урушчак деп, мисалы, балага барып болушуш мурда уят болчу эле да. Баласы мектептен арызданып келсе, кой өзүң бир нерсе кылгансың да депчи. Азыркы учурда азыркы ата-энелер кандай? Анан ушу ата-энелер менен иштөөдө кантип иштеп атасыңар ата-энелер менен? Бул туура айтасыз. Бул маселеде биз бүгүн эле мисалы сүйлүктүүдө ата-энелерге бир презентация жасадык да. Мен эми мугалимдик позицияда туруп, мектепте кездешкен ар бир окуучунун терс адаттарын ата-энени күнөөлөй берем да. Бул ата-эненин ушул күнөөсүнүн айынан балада ушул аракет калыптанып калды деп. Мисалы, сиз айткандай азыр арызчыл бала, апасынын баласы деп биз типтештиргендерибиз бар да. Демек, муну да ата-эне калыптандырып койду да. Анткени мектептен келгенде дайыма сурайт: бүгүн мектепте эмне болду? Кайсыл эжеке урушту? Ким сага эмне деди? Кандай тамак берди? Тамагыңда эт бар бекен, жок бекен? Анан эжеке урушту, демек эртеси барып мен мага айт, кайсы эжеке урушса, демек ушунда ашыкча эле балага күйпөлөктөгөндүктүн балага болушчактын натыйжасында балдар баягы бизде чымын тийбес чыңкылдак деп коет го, болору болбос нерсеге эле конфликтке барып, агрессияга алынып, ошондой болуп кеткен учурлар көп кездешет да. Демек, бул үй бүлөлүк тарбиянын дагы бир мандем бар экендигинен ушундай аракеттер байкалат. Мектептен бала үйгө келди, ата-эненин алдына келгенде эми сиз айтып атасыз, көп эле суроо бербеш керек. Бербеш керек, бирок ошол эле суроо бериш керек. Эгерде баладан, анда мектептен келген баладан ата-эне эмнени сураш керек? Мындай да, кандай суроолорду балага бериш керек? Бул психологияда деле, педагогикада деле айтат, эмне үчүн баягы ушакчы балдар деген бар го. Балдарды биз типтештирип атабыз да, тарбия берүүдөгү адашуулар деп. Бала ата-эне дайыма эле сурай берсе бир нерсени, чукуп ушундай, бала, мен милдеттүү турбаймынбы? Ар бир кыймыл аракетимди үйгө айтып келе беришим керек экен деген адат пайда болот да. Сураш керек: бүгүн кайсы сабактан жакшы баа алдың? Бүгүн эмнеге кубандың? Бүгүн кимди кубандырдың? Кимди капа кылдың? Деген маселелерди сураш керек да. Бүгүн көчөдөн эмне жакшы нерсени көрдүң? Баягы мындай
негатив нерселерди эмес да, баланы ошого багыттабай. Анан айрым учурда баягы ошондой негатив нерселерди же бир болбогон нерселерди бала айтып келатканда ата эне акырын токтотуп үйрөтүш керек. Ошондо бала көп нерсени үйгө айтып өзүнүн милдети катары санабай калат да. Менин жеке пикиримде. Чоң рахмат, ардактуу радио каармандар, сиз угуп жаткан радио Салам радиосу FM 106.4 толкунда жана ошол эле учурда Салам медианын YouTube каналында бизди түз эфирде көрө аласыздар. 0771 69 05 69 биздин түз байланыш. WhatsApp аркылуу суроолор жиберсеңиздер болот. Мына бизге алгачкы суроолор да келип баштады. Бүгүн биздин студиябызда конокто педагогика илимдеринин доктору, Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейинин директору Кыялбек Акматов жана педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргызстандагы Китеп KG басмасынын жетекчиси Куштарбек Кимсанов конокто бизде. Саламатсызбы дагы бир жолу программабыз улан өрбекчи. Мына Куштарбек мырза, китепке келсек, азыркы учурда мектептердеги заманбап тарбия деп атабыз, бирок мектептердеги библиотекаларда ошол мектептеги окуу куралдары жаңыланганбы? Же эски программалар өзгөрдүбү, эмнеси өзгөрсө, же өзгөртүш керекпи ошол китептерди? Менимче библиотекада ошол эле мурдакы Советтер Союзунда басмаканада басылып чыккан китептер дагы эле колдонулуп келет да. Ошолорду колдонулган туурабы же? Мындан алып караганда мектеп китепканасы бүгүн абалкыдай окуу китептери жана адабий китептер менен мүмкүн болушунча жаңыланып толукталып жаткандыгын тана албайбыз. Ошол эле кезде эски ойдон дале сакталып калгандыгын дагы эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мунун алкагында Билим берүү министрлиги тарабынан, мамлекет тарабынан окуу китептери жыл сайын кайсыдыр бир предметтен жаңы окуу китептери чыгарылып, толукталып келе жатат. Ал эми адабий китептер менен толуктоо, мугалимдерди методикалык китептер менен толуктоо чындыгында бир кыйла жансыз. Айрым бир өнүккөн өлкөлөргө салыштырганда адабий китептерди мектеп китепканасын толуктап берүү жагынан бизде атайын программалар жок. Эл аралык уюмдар менен иштөө жагынан, же болбосо кайсы бир элчиликтер менен иштөө жагынан аткарылган жумуштар бар. Алардын бири катары биз Корея Республикасынын элчилиги тарабынан чыгарылган кыргыз эл жомоктору, Корея эл жомоктору кыргыз тилинде чыгарылып, мектептерге акысыз жеткирилгендигин, жөн эле жеткирилбей, ошол жомоктор окуучулар тарабынан сахналаштырылып, жарыштар өткөрүлүп, ал жарыштардын жыйынтыгында Кореяга чейин балдар, мугалимдери саякатка барып келгендигин кубануу менен белгилесек болот. Бул сыяктуу иш-аракеттер мектептер тарабынан, билим берүү бөлүмдөрү тарабынан, тиешелүү министрликтер тарабынан дайыма ургаалдуу аткарылып турса, анда мектеп китепканасы байыгандай байый берет. Андай жумуштар солгун аткарылса, дале болсо мектеп жамаатынын адабий китептерге болгон муктаждыгы чаңкоозу канбаган абалда сакталат. Бул жагынан алып караганда адабий китептерге демек мектептер толук кандуу камсыз болгон эмес. Мына сиздердин басмаканаңыздар тууралуу айтайлы да анда. Жумуш кандай болуп атат? Басма китептер дагы эле басылып чыгып атабы? Кайсыл китептер көп чыгарылып атат? Буйртма мисалы ошо кайсы китептерге талап болуп атат, кайсыл? Биз Китеп KG басмасы негизинен тарбия багытындагы, педагогикалык багытындагы китептерге жана балдар китептерине басым жасалган басма. Китептер тынымсыз басылып турат, тынымсыз жазылып турат. Бирок бул деген элди китеп менен камсыздап койдук дегенге такыр жатпайт. Анткени бизде китеп чыгаруу менен катары эле китеп окутуу деген дагы абдан чоң көйгөй бар. Чыгарып коюп эле китеп окуган дегенди туюндурбайт. Ал тургай китеп сатып алгандар деле аны окубай эле далай убакыт китеп текчесине көрк кылып гана коюп койгон үй бүлөлөр өтө көп. Байдылда айткандай, китептер болбосо килемдерин окуйбу дегендегидей болуп, ал тургай бир үй бүлөдө китеп текчеси жок деле үй бүлөлөр абдан көп. Мындай көйгөйлөр бар кезде китеп ишин жандандыруу абдан татаал. Ошол татаал процесс азыр жүз берүүдө, бирок биз үмүт этебиз, аракет кылабыз, китеп окуу эле эмес, китеп окутуп үлгүрүп калуу деген маселеге басым жасап жаткан кезибиз. Эмнелер жасап атасыздар? Мына азыр бир адамдан бир китеп деген долбоор менен жерлерде жаштар дагы өздөрү уюшулуп китептер жыйналып атты да. Ошонун кандай китептер ал жерде жыйылып атат? Аны караган барбы? Мисалы, эптеп эле бир китеп үйдөн кандай эле бир эч ким колдонбогон китепти алып келип туруп эле мынча китеп жыйылды деп турат. Ал жерде ошонун пайдасы канчалык деңгээлде китеп окууга кызыктыра алат ошо долбоордон? Эми тамашалага айтканда үйдөгү турмушка чыгып эле кызыбыздын жашы өтүп баратса, анда жуучу келип сурап койсо деле сүйүнөт деген сыяктуу болуп,
андай китептердин арасында СССР учурунда чыгарылган ленинизмди, коммунизмди даңктаган сыяктуу эски пайдалануудан чыгып калган китептерди белекке берсе деле бир адамдан бир китеп долбоорунда бир китеп берди деген пичкага ээ болуп атышы бул чындык. Бирок бул алкакта биз анын долбоордун негиздөөчүлөрү менен дагы пикирлешкенбиз. Мындан аркы иш аракетте мына ошол бир адамдан бир китеп долбоорун ишке ашырып жатканда кайсыл китептер жаңы китептер, кайсыл китептер эски колдонуудан чыгарылган китептер экенин тизмелеп туруп, ошого жараша китепкананын балансына алдыруу жагын. Ал мындан 30 жыл кийин деле ал китептер балансына алынган болсо сакталып калат. Ал эми алынбай эле алып келип белекке берилген боюнча болсо, мен муну окуп келейин деген боюнча кайра китепканага келбейт. Ал тургай макулатурага жарабай калган китептер деле чогулуп калган жайы бар. Бирок биз ошондой жакшы иш чараны, жакшы эмес жактарын көбүрөөк айтуудан азыр алыс болушубуз керек. Себеби китепке элди көңүлүн бурдура албай атканда, үйүндө окулбай аткан китепти сүйүүнү менен алып келген ата-энени же бир адамды сен эски пайдаланууга жарабай калган китепти алып келипсиң деп көңүлүн калтыруу биздин ишке болгон аракетибизди кайрадан жансыздандырат, тескери жагына жүргүзөт. Мындан алып караганда баардык китептер кабыл алыныш керек. Ал эми кандай китепти окуш керек деген түшүнүк дагы кошо берилип барыш керек. Сиз айтып атасыз, азыр китеп чыгарып эле эмес, китепти окуп атканга дагы иштер жасап атабыз деп. Кантип баланы китепке, мисалы мен дагы өзүм, мен деле мектепте окуган кызым бар, студенттер бар, кечке китеп окуу деп айтам өзүм. Бирок эмнегедир алардын бир китеп кармап отурганын көрбөйм да, кечке эле телефон менен. Ушу мен сымал ата-энелерге дагы айтсаңыздар, кантип баланы китепке тартсак болот? Бизде китепке тартуу боюнча биринчи китеп тандоо түшүнүгүн бериш керек экен. Анткени агроном болгусу келген жигит же болбосо учкуч болгусу келген жаш окурман алар аркы жагына өтө албайт. Мындан алып караганда биздин жасаган ортосунда онлайн китеп окутуу конкурстары, WhatsApp группалар аркылуу жүргүзүү, социалдык тармактар аркылуу киндиги моюнга алыш керек. Рахмат. Угармандардан суроо, интернет айдыңындагы жүрөк түшүргөн жаңылыктарчы балага албетте жакшы таасир бербесе керек, оюңуздар кандай дейт? Албетте жакшы таасир бербейт. Аны бардык эле ата-эне улумун билип турат. Бирок ошого карабай эле биз жабыла болот да. Жаман дебей, жакшы деген сайын баягы жакшы жагына ой берет экен да. Ошон үчүн ушундай терс жүрөгүш болуп эми санарип заманбап деп эле балдарын эркин таштап койбой, уюлдук телефондорду колдонуусуна, социалдык тармактарга катталуусуна, кирүүсүнө чектеш керек. Болбосо көзөмөлдөш керек, эмнени көрүп атат, эмнени көрбөйт, ылгап бериш керек да. Али бала өспүрүм курактан өтүп, өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча бир чечим кабыл алган даражага жеткенге чейин албетте ата-эненин көзөмөлүндө болуш керек. Рахмат. Угармандардан суроо бар. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Саламатсызбы? Менин атым Турсунай. Мен конокторго суроо берип кетейин дедим эле. Азыркы жаштардын тарбиясы канчалык деңгээлде туура деп ойлойт, анан плюс жактары кандай деп ошону айтайын дегем. Рахмат. Жоопту радио аркылуу уксаңыз болот. Эмнени канчалык деңгээлде туура дейт? Азыркы жаштардын тарбиясы балким эмне жетишпей атат азыркы жаштардын тарбиясына? Эми мындай да, тарбиянын кайсылары кандай экендиги жөнүндө анда классификацияга бөлгөндөгүдөй айтыш керек да. Айталы, мурдагылар биздин учурда тигиндей эле, ошентип эле мынтип калчу деп эскини эстесе, айрымдар биз замандан артта калдык. Бүгүн өлкөлөр, айрым өлкөлөр, өнүккөн тараптар бул алкактан эбак өткөн, бизге азыр жаңыча мамиле керек деп айтышат. Мындан алып караганда биз тарбиянын кайсынысын, кандай тарбиялануу, эркелетип тарбиялоонубу, жазалап тарбиялоонубу, же болбосо шыктандырып тарбиялоонубу, кимди тарбиялоону, кызды тарбиялоонубу, неберени тарбиялоонубу деген сыяктуу ар бир деталына көңүл бургандан кийин гана тарбиянын кайсыл жаатына кандай көңүл буруш керек дегенге туурараак жооп айтылат. Жалпылаштырып айтып коюу бул деген карышкырды деле, койду деле бир короого камап койгонго барабар болуп калышы ыктымал. Анткени бизде кыз балдарды тарбиялоого өзүнчө ыкма,
айрыкча мусулман өлкөлөрүндө. Ал эми мектеп курагындагы балдарга өзүнчө, жеткинчек учурунда, студент кезинде өзүнчө тарбия берүү жана кандай жүрүм турумда болуп жаткандыгын балага байкатпай туруп байкоо аркылуу жаңы багыт көрсөтүү деген сыяктуу методикалар бар. Аларды эске алмай сайын биз бул тарбия туура эмес дегенди айтышыбыз кыйын. Бирок натыйжасы тескери болгон тарбиялардын көпчүлүгүнүн алгачкы кадамы туура эмес болгон дегенге негиз бар. Бирок ошол эле кезде ата-энелер бардыгы балдарын жакшы көрөт, мыкты адам болушун каалайт, бирок мыкты адам болсун деп жасаган эмгектери, далай кыйынчылыктары, азап тозоктору, ал тургай сарптаган каражаттары деле аягында келип тескери натыйжа берип калган учурлар абдан көп. Мындан алып караганда, демек тарбиялоонун туурасын тарбиялаганга чейин тандап алыш керек эле деген тыянак келет. Ошол туурасы каерде да? Мына сиз азыр жакшы айтасыз, рахмат. Азыркы заманда негизи бир убакта мына союз бузулду, баардыгы базар экономикасы деди, ала сумкасын көтөрүп аялдар базарга чыкты. Азыр деле мына эң эле көп мигранттар бул биздин Баткен облусунан ата-энелер. Эми жакшы жери ата-энесинин бирөөсү кеткен, бирок көпчүлүк эле учурда, мисалы Баткен эле шаарда азыр 5300дөн ашык баланын ата-энеси миграцияда да, шаарда эле алгандачы. Анан сиз айтып атасыз, мисалы ата-энеден бала, мисалы ата-эне күзгү балага ата-энени көрүп эле, анан сиздер деле өзүңүз балаңыз менен бир күндө канча убактыңыз өтөт? Эгер балдар бизди көрүп тарбиялана турган болсо, бизди балдар көргөн кайсы мезгилде көрөт? Азыркы ата-энелерди. Анткени азыркы ата-энелер, мен байкап калам, жаш балдарды көргөндө ата-энелерин телефондо кантип сүйлөшүп аткан туура эки жака басышат да. Эми бул туура суроо берип атасыз, анткени бул миграциянын көбөйүшү дагы баланын тарбиясында көп өксүктөрдү пайда кылды. Анткени бала тарбияны ар тараптан алат да. Бул тарбиялоо булактары абдан көп. Мисалы элдик педагогика деп айталы, анан үй бүлөлүк педагогика, үй бүлөлүк тарбия мектептен алат, коомдон алат. Кээде айтат да, жанагы үйдөн алган 10 сааттык тарбия коомдон алган 1 сааттык тарбияга татыйт деп. Ал үйдөн ата-эне 10 саат тарбия берген менен көчөгө чыгып, коомго чыгып, терс бир иш аракетке дароо кирип кете турган болсо, демек ал 10 сааттык тарбияны жууп кетти да. Ошон үчүн бул тарбия аябай мындай кыска тар чөйрөдө дагы караш кыйын да. Анан чындыгында мен деле мисалы 4 балам бар. Балдарым чоңойгон сайын менде тынчсыздануу башталды да. Кызым бой жетип атат, уулум бой жетип атат. Кичинекей төрөлгөн балага бир 2 жаш, 3 жашка чейинки бере баштаган тарбия башка, анан бой жете баштаган кызга, уулга бере баштаган тарбия башка экен да. Анан түйшөлө баштайт экенсиң, кыз бой жеткендеги жүрүш турушунан өзгөчөлүктөрдү байкай баштайсың. Анан кандай мамиле жасайм, тарбияны кайсы өңүттөн берем деген маселе дайыма түйшөлөт да. Ошон үчүн баягы ата-эне дайыма баланын тарбиясын көз жаздымдан мындай калтырбаш керек да. Анан чындыгында кээде убакыт деле болбойт. Бизде эмне үчүн энелер деп атабыз, жана бир энелер мектебин өтүп келатасыңар деп айттыңыз. Бул энелер мектеби деген абдан азыр мындай көп жайыла баштады да. Анткени бала менен көбүрөөк эне үйдө болгон үчүн эненин тарбиясына басым жасап атабыз да. Биз мына жакында бир китеп даярдап атабыз, Эң мыкты ата деген. Себеби ата баланын тарбиясына анчалык көңүл бурбайт. Ата эне ички тон, ата сырткы тон. Ата көбүрөөк акча табыш керек, үй бүлөнү багыш керек, камсыздаш керек. Балага бирок атанын мээрими, атанын баары бир кичинекей бир тарбиясы жетишпейт. Мына ушул маселени камтыган бир китеп да, буюрса даяр болот. Мына ушул багытта дагы кээде кызыбызга, балабызга тарбия бере албай жумуштабыз. Кээде 2 жаштар кызымды 2 күн көрбөй калган учурларым болот. Анткени ишке кетип атканда уктап атат, кайра ишке келгенде дагы уктайт, кайра көрбөй эле эрте кетем. Ал демек менин кайсы бир деңгээлде мени менен жакындык алыстап атат баягыдан, атага болгон мээрим алыстап атат баладан. Ошон үчүн айтат да, биз ошол китепте бергенбиз. Мисалы мына Санарип деп атат, ар бирибизде телефон бар да, биз көбүрөөк командировкада жүрөбүз. Жок дегенде күндө 2 жолу 3 жолу видео вызов менен балаң менен сүйлөшүү да. Бул дагы болсо атанын бар экендиги, бар атам сүйлөшүп атат, бир ошол жерде акыл насаат айтып. Сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызды мен өзүмдү айтып атам. Мисалы балаңызга
бул убакыт таап калганда эмне кыласыз? Ошол убакытты кантип өткөрөсүз? Мисалы, чай ичип атканда балаңыз менен эмнени сүйлөшөсүз? Чай ичип атканда телефон карайсызбы сиз дагы? Мындай бир өзүңүздүн бир өзгөчө педагог катары салтыңыз барбы? Идеалдуу мындай айта албайм. Анткени менде да бир топ көп өксүктөр бар да. Бирок бош убакытта бала менен кошо китеп окуганды, болбосо дүкөнгө балдарды эме биз шаарда турабыз да, шаарга ээрчитип чыгам, кыздарым, балдарым бардыгын эми кичине китеп дүкөн болсо китеп дүкөн аралаганды, анан алар менен кичине чай үстүндө отуруп аңгемелешкенди, баягы алардын сабагына байланыштуу, жүрүш турушуна байланыштуу маселелерди сүйлөшкөндү адат кылганга аракет жасайбыз. Анан бир нерсе отуруп кошо чогуу жасаганды, мисалы тамак жасайбызбы, бир нерсе бышырабызбы дегендей да. Демек бала менен бирок эми көп убакыт болбойт менин негизи менин өзүмдүн убактым. Бирок мындай ушундай маселелер ошондой кылып кетсе башка аталар жакшы болот эле деген бир ой бар да. Рахмат. Мына Куштарбек мырза, айтсаңыз, азыр котормочу, ошо басмакы котормочу да болуп атпайсызбы? Ошол дайым эле айтат, кыргызча ушу жакшы китептер кыргыз тилинде жок деп да. Барбы ошондой? Бул чынбы? Издеген табат деген сөз бар го. Анысың артындай бул сөз мурдагы сөз да. Азыр кыргыз тилинде китептер жок деген сөз бул эскирди. Кыргыз тилинде мыкты китептер аз десе туура келет. Ал үчүн китепке муктаж болгон адамдар аны издеш керек. Окурман китепти издеш керек. Акыркы мезгилдерде чыккан далай мыкты китептер бар. Кыргыз тилинде которулган, кыргыз тилинде жазылган, кыргыз тилинде ал тургай электрондук варианттары бар китептер бар. Демек, бул муктаждыкты толуктоо үчүн ар бир адам өзү изденсе, жаңылыктарды окуса, күтсө, мына ошол иш менен алек болгон өкүлдөр аркылуу кабарлашса, маалымат алышса, демек табат. Бир эле биздин басма эмес, башка басмалардагы тынымсыз китеп чыгаруу жаатында иштеп атат. Азыркы учурда демек Айталы Жамгыр деген да бир басма бар. Эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китеп чыгарды. Өзүңдү оку деген китеп чыгарды. Ошол өзүңдү оку деген китеп ар бир биолог мугалимдин өзүн тааныгысы келген, өзүнүн дене абалын эле эмес, ден соолугун, ал тургай өзүнүн организмин жана өзүнүн руханиятын тааныгысы келгендер үчүн абдан пайдалуу китеп кыргыз тилинде жазылып чыкты. Сүрөттөрү менен түстүү абалда жана арзан баада. Бул китептер ар бир үй бүлөдө ал тургай ар бир адамда болушу зарыл болгон китептер. Бирок окубаса, изденбесе, издебесе, кафеге кирип бир түштөнүү үчүн 1000 сом короткон адам китеп үчүн бир айда 100 сом коротпой атса, анда бул арман жалпыбыздыкы. Бирок армандуу адам дале ошол изденбеген адам өзү. Рахмат. Линиябызда абонентибиз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Сиз Москвадан чалып атат окшойсуз номериңиз. Ооба, мен Москвадан чалып атам. Биздин да ушул эле проблемабыз, ушу тарбия боюнча отурган болсо, биздин эң көйгөйлүү проблемабыз ушул ал жакта калып калган чоң ата чоңдердин колунда, байгелердин колунда калган биздин жаш өспүрүмдөр, биздин жаш балдардын тагдыры, келечеги боюнча сурап берейин дедим. Азыр алар туура эмес тарбияланып атышат. Биринчиден ата мээрин көрбөйт, экинчиден чоң ата чоңдери көп жерде келип туруп чогойт атса, башкалар деген кичине кандай десем, кичине түрткү берип эмне деп койт туура. Ушундай чогойп атышат. Бүгүнкү күндө кантип туура мигранттын балдарга туура тарбия бериш керек. Кандай жол менен бир ошол тууралуу айтып койсо шашылат. Рахмат. Жоопту Салам медианын каналын уга аласыз. Жооп бере берейин. Эми бул мигранттын балдары деген бир термин учурда абдан көп кездешет бизде мектепте. Эгерде мындай иликтөө жүргүзө турган болсок, аябагандай көп балдар мигрант ата энеси. Анан азыр деле эне айтып атпайбы? Албетте буларга жетишпеген эле эненин мээрими, атанын мээрими. Чоң ата менен чоң эне, тай ата менен тай эне баары бир өзүнүн атасындай же өзүнүн энесиндей буларга мээрим бере албайт.
баладагы тарбиясындагы өксүктүн дагы бир баягы пайда болуп атканы ошол мээримдин жоктугунан да. Анткени балада кусалык, анан баягы таарыныч, ата энеге болгон агрессия кээ учурда жини келет, ошол апа эмне жүрөт эми. Ал балага, кичинекей балага мисалы акча табуу кыйынчылык эми түшүнүп деле калыштыр, бирок айрымдары кызыктырбайт да. Менин маңдайымда атам болсо, энем болсо дейт да. Ошон үчүн ойлонушса, ошол жаш бала чакасы бар ата энелер көбүнчө мүмкүн болсо баланы жалгыз калтырышпаса да, ошол баары бир эненин тарбиясы керек. Мектептен берилет. Азыр эми баланы таштап кетти. Бул угарманыбыз менимче балдар бул жакта. Булар эмне кылыш керек? Кантип балдарыбызга мамиле кылабыз деп атат го мен. Булардын деле эми башка жолу жок да. Бизде ата эне чоң атасы менен чоң энесине таштап кетти. Эми аларды укса угат, укпаса укпайт. Андай проблемалар бизде күндө кездешет да. Баягы эле мектепке чоң ата келет, чоң эне келет. Анан алар алын жетишинче мектеп мугалимдери жардам берип иштешет чоң ата менен, чоң эне менен, бирок жок дегенде булар дагы күнүнө бир жолу байланышып туруу, үнүнү кузуп туруу, жүзүн көрсөтүп туруу, эми айла кеткендеги иш да бул. Баягы жыргаганыман жылкычы болуп турмун дейт. Эми булар деле жетишпестиктин айынан ошол жакта жүрөт. Бирок мүмкүн болушунча ошол баланын алыстатпаса да, анан байланышты эми ошентип эле байланыш түзүп, дайым акылнасатын айтып, баланын менин пикирин угуп, эмнеден кыйналып атасың, эмне оюң бар, келечегиң кандай бар деп сүйлөшүп туруш керек да. Сөзсүз эле акча жөнөттүм, акчаны алдыңбы, кийим кылып берип койдуңбу, мектептин акчасын төлөп койдуңбу, ал маселе эмес да. Баланын дайыма ошол өсүп атканы менен эсептешип туруш керек. Чоң рахмат. 18 саат 2 мүнөт Баткен убактысы боюнча биздин убактыбыз соңуна чыгып барат. Мына бизге сиздерге андай эркин микрофон, эмнени өтө негизги тарбиядагы негизги нерселерге токтолуп кетсеңиздер да, эркин микрофон. Урматтуу угармандар, эми баардыгыбыз бала деп жашайбыз. Баланын жакшы болуусу үчүн, мыкты болуусу үчүн баарыбыз кам көрөбүз. Ошондуктан эч качан баланы мээримден өксүтпөйлү, анан ар бир таштаган кадамын туура багытка буруп туралы. Мына ошого баардыгыбыз ата эне, коомчулук, мектеп биргеликте аракет жасайлы. Жакшы суроолорду берген угармандарыбыз да болду. Негизинен бир суроонун жообун бир эле маселе менен чечип коюу абдан оор. Анткени бул тарбиялоо туулгандан өмүрдүн аягына чейин жүрүүчү процесс болсо, анын ар бир кадамында ар түрдүү өзгөрүүлөргө дуушар болгон жагдайлар бар. Айрымдардын эч качан эч кимге айта албай турган сыры болуп калган тарбиядагы мүчүрүштүктөрү бар. Ал тургай өмүрүнүн соңуна чейин эч качан жүрөгүнөн так болуп кетпей кала турган тарбиялоо процессине өзү билип же билбей, же аңдап же аңдабай, же атайлап же атайлабай берип койгон таасирлери бар адамдарыбыздын саны абдан көп. Мындан алып караганда ушул тарбиялоо процессине тынымсыз көңүл буруп турууну каалайт элем. Ал эми ага кантип жетебиз дегенни китеп аркылуу тарбиялоону жакшы жолго коелу деген чакырык жасагым келет. Бардык нерсени китептен табабыз. Туура тарбиялоону да китептен табабыз, туура эмес тарбиялоо кайсыл экендигин да китептен табабыз, кандай кадам шилтешибиз керек экенин да китептен табабыз, кантип туура жашасак болот, кантип жашатсак болот экенин дагы китептен таба алабыз. Өзүбүздүн эне тилибизде дагы, башка тилдерде дагы. Ал эми жогоруда айтып аткан мигранттар жөнүндө болгондо, биз сөзсүз эле мигрант дегенде Орусия жергесине кеткен мигранттарды эмес, керек болсо Европага кеткен мигранттарыбыз көп. Европада жүргөндөр, ал демек өнүккөн өлкөнүн шартында балдарды келечекте Кыргыз өлкөсүн таптакыр жаңы нукка, сонун бир багытка өзгөртүп коюуга мүмкүнчүлүгү жеткен балдарды тарбиялап аткан үлгүлүү ата энелерибиз дагы толтурат. Биз көбүнчө мигрант дегенде элдин баары эле Москвага кеткен, Астанага кеткен сөз кылабыз дагы, миграциянын жолу буулган, же болбосо анын кесепети көп дегенге токтолобуз. Кана эле ар бир үйдөн Европаны көрүп келген өлкө болсо, адамдарыбыз болсо, аны жайылса, жана өлкөбүзгө дагы ал жактагы укмуш жакшы жаңылыктарды, алдыга жуулууларды таасирин тийгизип, өздөрү ошол иштин ичинде болуп туруп, багыт берип турган болсо. Жыйынтыктап айтканда, китеп аркылуу тарбиялоо үчүн ар дайым күн сайын ар ирмемде көңүл буруп, аздектеген ишибиз катары кабылдагыбыз келет жана кабылдашын каалар элек. Рахмат. Негизи эле тарбия албетте бул дайыма коомдун, мектептин, ата эненин биримдиги менен тыгыз байланышы аркылуу түзүлөт.
дайыма балдарды кам көрөбүз дейбиз. Бир эле материалдык жактан эмес, чындыгында алардын жан дүйнөсүн, ички дүйнөсүн байытууга бул биздин конокторубуз айткандай китеп окууга көбүрөөк багыттап аракет кылайлы. Анткени биз дайым балдар биздин келечегибиз деп келебиз. Ылайым эле өлкөбүздө бактылуу балдар болсун. Чоң рахмат сиздерге, ардактуу радио көрөрмандар. Сиздер кезектеги ачык микрофон программасын уктуңуздар. Бүгүн биздин студиябызда конокто педагогика илимдеринин доктору, Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейинин директору Кыялбек Акматов жана педагогика илимдеринин кандидаты, Китеп KG басмасынын жетекчиси Куштаров Кимсанов Куштарбек мырза бизде конокто болду. Эфирди алып барган мен Улук Памирова, режиссердук пультта Бекмурат Жакып Жан уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.